Ассаламу алейкум сүйіктүү көрүүчүлөр. Фрунзе ТВ каналындагы кезектеги чоң суроо долбоорунун чыгарылышы жана бүгүнкү күндө дагы эң бир өзгөчө теманы таптык. Тактап айта турган болсок, бул теманы көпчүлүк мырзаларга пайдасы тийиши мүмкүн, себептен айымдарга кандай кийинген мырзалар жыгат. Ошол боюнча сурамжылоо кылабыз жана бир өзгөчөлүк киргиздик. Бүгүн биз 4 сүрөт даярдадык, 4 башка стилде кийинген мырзаларды. Кимисине көбүрөөк көңүлү тартат, аны берүүнүн соңунда билмекчибиз. Азыр болсо каналга катталыңыздар жана сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Бул биз үчүн абдан гана маанилүү. Даяр болсок, кеттик. Кандай кийинген балдар жагат силерге? Классическая. Классикалық киім, да? Классикаский дагы. Мага да классика. Неге? Ну, бул жакта караңыз. Спортивный, классика, casual, анан кей-поп стилинде экен. Прям костюм галстук жана строго кийип жүргөн балдар. Эми кыздар болуп кей-поп кийген адамдар бар. Алга түшүнүктүү эми мындай тамаша катары эле кошуп койсок десек болот. Бирок андан сырткарычы Эми жакшы кийинип жүрсө бул илимдүү, билимдүү экенин эле көрүп турат го кандай адам. галстук кийип алса элеби? Жок, галстук эмес. Костюм кийип алса. Классика, кыскасы. Кыздар силергичи? Келиңиздер. Балким силердин табетиңер башка болот. Кандай кийинген жигиттер силерге көбүрөөк жагат? Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Биринчи. Спортивныйбы? Ооба. Мен оюмча бардыгы эле го, анткени эркек бала деген бардыгы эле бир эме кийгенди үйрөнүш керек да. Классиканы дагы, спортивныйды дагы эркек балдарга жараша берет го дейм. Жок, эми арасынан бирөөнү тандасаңыз жакшы болмокму? Кыздар классика жагат бизге көбүнчө деп коюшту. Балким сизге Төртүнчү. Сиз спортивный дедиңиз, э? Биринчи. Кей-поппу? Ну, кей-поп стиль, бирок аябай эле. Экинчи, үчүнчү однозначно. Однозначно casual стилинде жана классика. Да. Да. Ушундай кийип жүрсө, балким мырзалар мындай көбүрөөк жагышы мүмкүн. Да. Жакшыга жарышат. Жакшыга жагат. Чоң рахмат. 4 вариант бар. Классика, спортивный, casual же кей-поптун корейстерге окшоп кийинген мырзаларбы? Жок, спортивный эле жагат мага. Прям спортивка кийген балдар. Жок, спортивный эмес, костюмчан эле. Костюмчанбы? Сизгечи? Мага casual жагат. Casual, мындай бош, көчөдө ушуну кийип жүрсө, прям көзүңүз кубанат. Сизге костюм, костюмчан. Кай актуал болсо костюмчан жүрүш керек, Что жагыш үчүн? Жок, эми просто жөн эле мындай. Чатарда костюм. Төртөн бирөөсүн танда дегенде ушундай. Костюм, классика, сизге casual, Чоң рахмат. Кандай стилде кийинген мырзалар көбүрөөк жагат айымдарга деп? Эки, наверное. Классикабы? Неге? Билбейм. Карап, может, өзүнө тандап коесуз. Какие вам лично нравятся? Четвертый. Четвертый? Ага. Кей-поп? Причина? Я люблю кей-поп. Да. Классика, спортивный, casual для вас не очень, да? Ну, зависит от парня, от кей-поп. Ну, я так понимаю, то, что и парни должны быть, да, с длинными волосами тогда, Ну да. с белой личикой. Классика, casual же, кей-поп. Да, не знаю, Не смотря какой этот внешность. Жоқ, внешность табын ушундан зависит этет да, бирчи. Давайте. Көрүңүз кандай? Ну, третий, Третий? да, Casual? да. Чоң Хорошо рахмат. смотрится. Да. Осень же. Осень. Достор, Фрунзе ТВ каналы бүгүндөн баштап арзан джинс дүкөнү менен биргеликте кызматташып баштайт жана жалпы мырзаларга эң бир саркеч кийимдерди сунуштайбыз. Бир гана ассортименттин кенендиги менен эмес, баалардын ылдыйлыгы менен да таң калдырат. Себептен көпчүлүк товарда бул жерде бир бекитилген баа 990 сом. Тактап айтсак, ушундай шым көйнөктөрдүн баарын ушул баага алсаңыздар болот. Арзан джинс дүкөнүндө мырзалар үчүн күнүмдүк жашоосуна керектүү болгон кийимдердин баары бар. Тактап айта турган болсок, джинсlardan баштап классикалык шымдарга чейин, көйнөктөргө чейин. Анда эмесе ассортимент менен тааныштырабыз. Бир гана кийимдер эмес, бут кийимди алсаңыз болот. Бул жакта тактап айта турган болсок, спорттук бут кийимдерден баштап классикалык бут кийимдерге чейин баардык размерлер бар. Арзан джинс дүкөнүнүн баардык артыкчылыктарын санап өттүк. Бул албетте эң бир жогорку сапат, эң бир ылдыйкы баалар, базар баасынан да арзан деп айттык. Жана эң бир ыңгайлуу жерде жайгашкандыгы. Чүй Совет көчөлөрүнүн кесилишинде дал ушул дүкөн жайгашкан. Келип көрсөңүздөр болот. Мен ойлойм, баасы сиздерди таң калтырат болуш керек. Жана эң башкысы арзан джинс дүкөнүнүн Instagram баракчасына катталып коюңуздар, себептен жаңы коллекциялар келгенин биринчиден болуп көрөсүздөр. Эң башкысы Фрунзе ТВнин жалпы көрүүчүлөрү, келиңиздер гардеробду бирге кооз саркеч кийимдер менен жаңылайлы.
Так, оны қарасаңыз. Қандай стильде киінген балдар жаға сізге? Төрт вариант. Оп оңайлы ғой деймін. Спортивный, классика. Екінші классика ғой. Да. Неге? Ну, как-то солидно и более элегантно смотрится. Но классиканы жігіттер редко кетті. Очень плохо. Очень плохо. Атыңыз кім? Аджара. Короче, Ажар айтты, вот постоянно классика шан жүргіледі жігіттер, поэтому стараемся. О, здравствуйте. Как вы? Снова. Так, девочки, смотрите. Қандай стильде киінген балдар жағады? 1, 2, 3, 4. Эки. Екі классика. Тоже второе. Вот первое вообще выглядит неприятно. Неге спортсмендер жақпай? Нет, спортсмендер спорт боюнча эле кийиш керек, а экинчиси бул жумушка баратканда же студенттер бул приятно көрүнөт, ошон үчүн экинчисин тандайм. А үчүнчүсү это как бы показ моды или бир жака чыгып атканда же весенний, осенний сезонду көрсөтөт, ошон үчүн үчүнчүсүн тандабайм. Атыңыз ким? Камила. Камила, эксперт окшойсуз, Саат кимге алып атасыз? Подруги. А, мне женский биле бул? Да, женский. Көрсөтсөңүз? Окей. Неге именно ушул? Анткени бул как бы космический себеби бул космический эмени көрсөтөт, мындай приятныйраак да, милый стиль болот. Понятно. Ошондо негизинде көп кыздар классиканы тандап атышат да, себебин принципи түшүндүм эле, коз көрүнөт деп. Монтип келип атса жакпайт. Жок. Нагло эле атышпайт деп атышат го. Рахмат. А что без мындай? Смотрите. Что? Смотри. 4 вариант. Разный стиль. Жигиттер үчүн кайсынысы көбүрөөк жагат? Уж кандай кийинсе эркектерге? Спортивный, классика. Второй и четвертый. Экинчи. Ну, второй. Анан кей-поп дагы, э? Да, потому что мне нравится киво. Да? Да. Сагатчы? Ооба. Сагала жагабы? Ооба. Канча жаштасыңар? 18. 18. Ну, приблизительно целевая аудитория экен, кей-поптука. Знаете, больше вот второй нравится. Экинчи классика. Да. Ну, приблизительно биз да түшүндүк. Чоң рахмат. Достор, ушул сентябрь, октябрь айлары эмне жагат десеңиздер, шаарга студенттердин баары келет, окуп, прям кызып турган учуру 2-2ден жетилеш бар эле, сонунан анан кийин октябрь, ноябрь бүтүп туруп, декабрга жакын келгенде эч ким баспай калат көчөлөрдүнчү. Биринчиден зук, экинчиден окуунун кызыгы кетип калат. Поэтому ушул момент менен ырахат алып алсак болот. Какой стиль больше нравится? Никакой. Никакой? Классика да жакпайт. Кей-поп дагы. Casual и спортивный. там? А вот он, 4-й. Ну, у вас фотографии какие-то не такие. Не такие? Прям яркий стиль был. Ну ладно, өзүңүз стилине коюңуз, айтып коюңуз. Вот. Мне нравится, что балдар мындай кийингенде жагат. Ну, классический, спортивный, или кей-поп, или casual. Нравится все, и главное, чтобы со вкусом были одеты. Со вкусом или? Определенного стиля нет, да? Вас как зовут? Элен? Елена? Первая девочка, которая сказала, то, что лишь бы со вкусом. Рахмат. Кандай стилде кийинген жигиттер жагат? Ну, наверное, второй. Классика. Да. Классика тоже. Классика. 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 Неге? Солидный горнот, богато и красиво, элегантно. Да? А силердики кийинип турганыңыз азыр кандай аталат? Casual? Биздики Вот. обычный, Обычный? да. Как коллекция, как 2019. Да. Самая модная на районе. Самая модная. Ну так получилось холодно просто. Ну да. Так, красиво. Можно мы не будем отвечать? Давайте. Вот просто простой вопрос. Вот 4 вида. Какой стиль больше нравится? Спортивный, классика, casual или кей-поп? Классика, наверное. Классика? Да. Неге солидный? Ну, не знаю, просто классика нравится. Прям кашмичан балдар сонун көрүнөт дейсизби? Ну, я не знаю, кому как. Кому как? Ну, вам лично классика, да? Классика, спортивный, как угодно. Бар эле жагат дейчи, дайте уж 4 баланы тең бериңиз. Жарашат да. Жарашат. Хорошо, но биз себебин да сурап атпайбызбы? Мисалы, мага классика эмне үчүн жагат? Себептени мырзалар мындай көрүнөт, же спортивный мындай ачып коет, же casual мындай болот деп, ар ким өзүнүн себебин айтып атат. Просто классика деп Ну, койдуңуз. жарашат, ну, я же не могу сказать. Если спортивканы бирөө кийип алса, анан ага жарашпаса, чё там? Все, чыныкты, рахмат. Девушки, у нас небольшой видеоблог и хотели уточнить ваше мнение. Какой стиль вам больше нравится? Ну, вот, парней. Спортивный.
Никакой? Никакой. Они все плохо одеты. Ужасно. Не, ну это чисто Ну, вы, предварительно. вы говорите про именно, ну, видно Да, то, ну что классика, местные. классика, спортивная, casual или кей-поп. Ну, 4 стиля. Мне лично casual нравится. Второй. Второй, Да. классика. Вам? Нет, с классикой не очень хорошо. Casual. Либо между третьим и четвертым, но больше третий. Третий, да? Да. Casual. Большое спасибо. Көчө суук болгон үчүн көп кыздардын баары кафешкага кирип кетти. Анан бул жака кирип турайлы дегенде эч бир кажети жок болуш керек. Себеби дегенде өзүңөр түшүнгөндөй эле бар эле кей-поп тандаса керек дейм да. Ошон үчүн шаурма саткан жака кеттик. Дагы бир айымдан сурап көрөлү да. Кайсы стилде кийинген мырзалар жагат? Айтыңызчы. Наконец, спортивный кийинген балдар жагат дейт. Мама, я в телеке. Да. Вас как зовут? Аделя? Аделя. Ну вам явно кей-поп нравится, да? Нет. Стиль. Нет? Нет. Классика? Панк. Панк? Что прям? Рок, все такое. Кожанки, татуировка, да? Ну, возможно. Не считается за панка? Это не панк, да? Или Ну, не полупанк? совсем. Полу. Полупанк, да? Да. Еще бы там плащ, кожаные штаны, не знаю, и сапоги какие-то, да? Чисто черный стиль. Ну, сегодня чёрный. так. Просто холодно. Ну, я просто подумал, то, что по окраске ваших волос, ну, Все думают, что я по корейцам, но я Да? нет, я их не очень. Ну так. какая группа нравится? Слипнот. М? Слипнот, рок. Я только рок слушаю. Ну, я понял, какая группа? Слипнот. Земфира? М? Земфира? Нет. Бутусов? Нет. ДДТ? Нет. Мирлан Байков? Нет. Атабеков? Нет. Нет? Нет. Не поверь. Все, рахмат. Алыстап кетели через. Кей-поп. Классика. Классика? Окончательно. Оканчивается. Шашу таспы. Достор, өзүңүздөр байкагандай көпчүлүк кыздардын баары классиканы тандап жатышат. Балким чындыр. Себеп дегенде көпчүлүк мырзаларга классика кийинген алыстан караганда бир сонун жарашат. Ошону менен биргеликте көп эле кыздардан дагы сурайлы дегенбиз. Балким анча-мынчалары башка стилдерге болуп баштайбы эле, бирок айтор өзүңөр көргөндөй погода бузулуп, бир аз жамгыр жаап баштады. Анан камерага суу калбасын деп азыр жыйынтыктап жатабыз, бирок кыска болсо дагы мындай бат динамичный, сонун бир чыгарылыш жазадык деген ишеничтебиз. Анын баары монтаждан кийин көрүлөт. Эгер жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар, жана Фрунзе ТВ каналына катталыңыздар деп биз айткандан эч бир тажабайбыз. Себеп дегенде канчалык көбөйгөн сайын өзүңүздөр байкандай биздин да мотивация көбүрөөк ойгонуп, көп долбоордун үстүнөн иш жүргүзүп баштадык. Буюрса, жакында дагы 2 жаңы долбоорубуз чыгат. Алдына дагы убага келгенин айтабыз. Азырынча каттала бериңиздер, себеп дегенде 50 миңге аз эле калды. Жетели туугандар биргеликте. Чоң суроо, Элдос Аскарбеков, чоң рахмат.